Ассаламу алейкум, кыргызстандыктар, кыргыз элим, казакстандыктар, казак бир туугандарым, кандайсыздар? Мына 3-4 күндөн бери карап турсам, өтө мындай бири бирибизге ушундай жаман көз караш болуп калды деп ойлойм да. Ушу көк баар оюндан кийин. Эми казак кыргыз бул чексиз бир тууган ачада, бир эл дагы десек болот. Мындай түзүлүш, көз караш, кыймыл аракет, мамиле, сөз, үрп адат бүтү, даже тамак ашыбыз дагы өтө окшош да. Даже оюнубуз дагы мына окшош. Бул эми кээ бир казак бир туугандар айтып атышат, мындай эми тарыхтычы. Эми тарыхта чын айтканда бизден дагы мындай жакшы мамиле болгон учурлар болгон. Аны эч таана албашыбыз керек, бир туугандар. Эми тарыхта кандайдыр бир тарыхтын ички мамилесин биз билбейбиз. Тарыхта жашап өткөндөрдүн баардыгы азыр Кудайдын астында эми көрдү. Биз тирүүбүз. Тирүүлөр дайыма жакшы мамиледе, бир туугандык мамиледе дайыма болушубуз керек. Анан ошол көкбөрү көргөндөн кийин мен дагы ойлоп калдым да. Ушунча күндөн бери бирөө чыгып ушул мына жерде ката болуп калды, мына жерде деп айтат, деп көрсөтөт деп ойлосом, эч ким көрсөтпөдү да. Анан акыры өзүм скачать этип видеону. Ошол жерде кайсы бир жерде ошибка болгон. Ошолорду бирден тактап кетсек, буну жаман көрбөгүлө, мен болгону ошол көзгө саяр, ошол именно прямой трансляцияда түшүп калган видеодогу ошибкаларды да гана издедим. Эми кадр сырттагылар балким мактап сүйлөйт, балким жактап сүйлөйт, балким мактап сүйлөйт, балким чындыкты сүйлөйт, бирок аны доказать этип алыш кыйын. Но болгон видеону мен доказать этип берейин. Анан кийин казак бир туугандар, силер дагы мындай оң көз караш менен карайлы. Балким чынында ошибка болгондур. Эгер мен чынында Кыргызстанда өтүп, Кыргызстанда адилетсиздик болуп аткан болсо, ошондо айтмакмын чынында. Бирок казак бир туугандардын кээ бирки казак досторубуз, мындай бир туугандарыбыз айтып атат, жакшы элечи, туура эмес болуп калды. Мейли туура эмес, мейли аны да тактайлы, бирок мамилени дайыма бузбайлы деген ойду айткым келет да. Мына эреже бузуу биринчиси, казактык спортсмен, кыргыз спортсмен буу алып жатат азыр. Өтө нито көз караш, мына судья болсо жанында турат. Мына экинчи эреже бузуу, 10-чу кыргыз спортсменди 10-чу казак спортсмен колунан кармап тартып атат. Бул өтө грубый нарушение. Буну да эч кандай караган жок. Мына келип камчы менен чабып кетти. Дагы аркасынан кубалап барып, дагы чабат да. Эки жолу чабат ушу мененчи. Бул жерде көрүнүш спортчунун инсандар дагы окуяга аралашып, мынакей Кыргызстандын оюнчуларын курчап жатат. Эми Кыргызстандын оюнчуларын бир аз психологиялык жактан басым жасаганда эмне кереги бар? Өзлөрүнүн спортчуларын карап, аларды кач. Мына жерде дагы бир кыргыз спортчу алып келип, жана миляжды таштап атат. Ал тоголонуп келип чекиге туруп калды. Ал сызыктан чыккан жок. Дагы бир жолу карагыла. Мына чыккан жок да. А мына экинчи секинден дагы тургузуп көрөбүз, карап тургула. Таштады, мына тоголонду, бирок сызыктан чыккан жок. Абсолютно буну да эсептеген жок. Мына бул жерде дагы мына кыргыз спортчу жасалмат экенин көтөрдү, такымдады. Болду, ышкырып кетти ушул жерде кайра токтотуп атат оюнду. Себеби бир мүнөттүн ичинде жерден көтөрүлбөсө, кайра башынан баштайт экен да. Бул атайынап коюлган нерсе болот деп ойлойм. Буну көрбөй калыш же байкабай калыш мүмкүн эмес болчу. Калыс ышкырыгын жаңыртып, беттеште жекеден улантыш керек экендигин көрсөтүп өттү. Мына бул жерде болсо судья экиге бөлүп атат, жекеме. Мына жеке чыкты, кыргыз спортчу ортого келгенде аны чыкты атат да, казак спортчу келип эңкейгенден кийин ишарат берип атат. Бул дагы өтө чоң мындай тартуу системасы. Бул жерде дагы жекеме эки спортчуну тең таймаш коюш керек эле, дагы ишкырыкты бериш керек болчу. Бирок экөө тең кирип алган, экөө тең чыккыла деп атат. Кыргыз спортчу көбүрөөк сен чык, мен чыгам, сен чык, мен чыгам деген жөө менен ошол жерде турат. Ошол жерде мисалы эми судьянын ошибкасы мына сразу кыргыз спортчу судьяны укпай койду деген жөө менен 2 минуттага удаление берип атат. Бул дагы болбойт болчу да.
Атай Султан мына азыр жекеме жеке мына карап тургула. Оппа алды и ышкырды. Мына өзү негизи туура жагы экөөнү жекеме жекеге түз тең коюп туруп ышкырыкты бериш керек болчу. Бул кандай эми? Өзүңөр мына ышкырыкты уктуңар, а? Бул өтө грубый ошибка да. Ышкырыкка чейин ал эңип бара жаткан болчу. Аны көргөн Калыс дароо ышкырыгын жаңыртып жиберди. Айтор Такыр бүгүнкү беттеште адилеттүүлүк кайрадан азыр Калыс Мына дагы бир жекеме жеке. Экөө тең туруш керек болчу. Судья азыр Чыккыла деген командасын берип атат. Карап тургула эми. Оппа, башталды мына. Опа. Ышкырык. Bunday грубый ошибка азыркы заманда оңой эле билинип калат да. Мына кыргыз спортсмендер ушунчалык нагрузка болбосо дагы, ушунчалык тартуу болбосо дагы өтө жакшы ойнойт. Мына шотто теңдешти. Молодец. Бул акыркы 10 мүнөт кошуп берген учуру мына жекеме жеке наракка туруш керек болчу. Кыргыз спортсмен көрсөтүп атат. Оппа, тарсы ышкырыктын үнү деле угулган жок. Балким бергендир, балким бербегендир. Мына ойнудагы бүт ошибкалардын, судьянын тарткандарын көзгө сайып көрсөткөнгө аракет кылдым. Анан бир вопрос болуп калышы мүмкүн экен да. Кыргыздар дагы ошибка кылдыбы, катачылык кылдыбы? Кыргыздар оюн учурунда мен чынында байкабадым, көрбөдүм. Балким кимдир көргөн болсо, билген болсо айтсаңар, дагы бир карап көрүп, эгер чынында мен туура эмес сүйлөп аткан болсом, дагы бир видео кылып чыгарам. Анан ошибка кылдыбы вообще-то дегенде, кылды. Мен Калыстык үчүн айтып коюшум керек. Ошол медаль таккан учурда до конца туруп койсо болмок. Чынында ошол жерде кичине жакшы көз караш болбой калды. Анан эми чынында ал жерде ушунчалык капа болушту, чынында таарынычты, ошону кармана албай чыгып кетишти деген ойдо. Эми баардыгыңар тынччылык тилейм, чынын айтканда биримдиктүү болойлу. Кыргыз казак бир тууган, абсолютно бир тууган. Бөлүнбөйлү, жарылбайлы. Эгер катачылык болсо, акыйкаттык түрдө айтайлы. Кыргыз болойлу, казак болойлу, биримдик үчүн, чындык үчүн.